кийинкерки окуучулар уже романдарга өтүп башташкан. Бул китеп окуганы менен бул көп түшүнүк аласың, сөздөрүң да лексикаң да көбөйөт. Азыркы учурда чоң кичисине карабай интернеттен бошоболгон балдарды китеп окууга тартуу көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Аларды адабий чыгармалардан окуганга үйрөтүү мугалимдин чоң жеңиши десек болот. Чыгармаларды окутуу менен кошо китепте колдонулган көөнөргөн сөздөрдүн маанисин атайын түзүлгөн сөздүктүн жардамы менен түшүндүргөн Жылдыз Жаныбекова Камбаралы Бобулов атындагы номер 88 мектептин мугалими. Тажрыйбалуу мугалимдин китеп окутууда өзүнүн текст менен иштөө деген өзгөчө ыкмасы бар. Ал 11-класстын адабият сабагында балдарга жаккан ыкмалардын бири. Тексттермен таанышып чыктыңар. Эми тексттеги негизги ой боюнча түзүлгөн өзүңөрдүн презентацияларды даярдайсыңар. Презентацияны жактоого 2ден окуучу даярдангыла. Чыңгыз хандын Ак булуту чыгармасынын негизинде коюлган спектакльден фрагмент көрөбүз. Өбөлөктүн төрткүчүн нээси улуу Чыңгыз хандын жарлыктылар. Эмесе Төрөктүн төрткүчүн нээси улуу Чыңгыз хандын жарлыктылар. Батышты толук жеңмейинче Көшактан ээси Дияшка аялдарга төрөгө таптакы тыюу салган. Чыңгыз хандын кандай буйругу бар экен? Жеңиш болмоюнча аялдарга төрөгө тыюу салынат деген. Туура, буйрукту ким берди? Чыңгыз хан. Чыңгыз хан ким эле? Хан дагы Көсөм адам. Көсөм болуш үчүн адам кандай болуш керек? Билгич болуш керек. Бул жолку сабакта Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын Ак булуту чыгармасы талкууланды. Аталган ыкма боюнча алдын ала түзүлгөн 4 топтун окуучулары кезеги менен өздөрүнө бөлүнгөн сюжет боюнча бирин-бири улап баяндап, айткандарын коргошту. Ал эми мугалим окуянын маани мазмунуна, учураган макалдарга кошумча түшүндүрмө берип, алардын түпкү терең мааниси түшүндүрүлүп жатты. Иш билги, сөз билги, анан жөн билги, демек жалпы иерархияны карап алабыз. Букаралар, андан билгилер, билгиликтер көсөмдөр болот. Көсөмдөр адамдар жетектей алып жүрөт. Демек Чыңгыз хан ошол өз мезгилиндеги көсөм адамдардын бири болуп жүрөт. Эми презентацияга даярбызбы? Даярбыз. Белгилер. Биринчи топтон баштайлы. Азияны басып алганы баратышкан болчу. Андан кийин ошол Азияны 10 миңдеген жокерлери менен аскерлер менен басып баратышып, алар ошол Чыңгыз хан деген Сары өзөккө келгенде Чыңгыз хан буйдалап калат, ошол жерге токтоп калат. Ооба, анын себеби бул ошол бир жүз башынын жигити менен ошол бир сайма сайган келинчектин ошону өлтүрүлүшү керек болот экен. Жакшы, улатабыз. Ал жүрүштө албетте аялдар да болот, бирок ошол аялдар болгону эң чоң бале болот экен. Демек, ушул жерден бале чыкты деп атат. Кана экинчи топтон Андан кийин Чыңгыз хандын Европага болгон жүрүшү. Чыңгыз хан аябай ар бир жумуштун, ар бир иштин өзүн билип, ар бир жумуштун ине жибине чейин билген, эртеңки күндү бүгүн билген адам болчу. Ал Европага баратканда бир дагы ымыркай төрөлбөсүн деп буйруп салат. Демек, силерде тексттин негизги өзүктүү окуясы бул эмне экен? Европага жүрүшү. Европага жүрүштү сүрөттөрүшү. Азаматсыңар. Канан үчүнчү топтун спикерлери кыла. Тактикке каршы жада тандагыбыз бул Чыңгыз хан өзү тактик болгондо. Абдан сонун тема тандап алыптырсыңар, андан ары улантабыз. Биздин патемабыз негизи биринчи патема Чыңгыз хандын ой санасы. Чыңгыз хандын ой санасы бул өзү асманды караса жаман белгини үчүн булуттарды, асманда булуттар жоктугун түшүндү. Ошону өзү жаман белги деп түшүнүп алды. Ал эмне болгон булут эле? Асманды караса ал жакта булут жок болот. Бирок желектерден ал ажидарды көрөт. Ал дайыма ажидарды көргөн сайын бул өзүнө салыштырчу. Ал ажидар бул менин сүйлөкөтүмдөчү. Менин сүйлөкөтүм деп андайым айтчу. Жана бул сүрөттө тартканыбыздын себеби негизи согушта тартип боюнча бала төрөлбөш керек болчу. Бирок тилекке каршы ымыркай төрөлөт. Бирок бул чагылган сүрөтү ошол кандуу согушта тартипти бузган ымыркай пайда болот. Демек, бала төрөлгөндө ал канчалык алар жашыра алды десе болбой, адамбыздай ачыкка чыкты. Кагандыгын кылыш керек. Ошону менен окуя силерге ушул жерден токтоду. Азаматсыңар. Кыстырма кошуп кетейин. Макалды туура чечмелейбиз. Ак көңүлдүн аты арбайт. Аруу
бул чарчоо дегендер да, мисалы арыбай бар бол, чарчаба, чалыкпа. Акыл менен ата эч качан чарчабайт. Ошол менен адамдар кетти. Сабакка балдар мыкты даярданышкан. Талкууга окуучулардын дээрлик баары активдүү катышты. Белгилей кетчү жагдай бул ыкма менен кыска убакыттын ичинде бир нече адабий чыгармаларды окуп бүтүрүүгө үлгүрүшкөн. Көбүнчө ортого даярдыкта көп китептерди окуп баштадык. Көп чыгармалардын эң биринчи база бизде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары болду. Биздин класста уже 3 чыгармасын бүтүрдүк деп айта алам. Кийинки окуучулар уже романдарга өтүп башташкан. Бир чыгармага тема коюп, ошону бөлүп окуганда бирибизди угуп, ошол бир чыгарма жөнүндө толук информацияны алабыз. Кийинки эски кыргызча сөздөр бар. Ошондуктан биз атайын мындай эме чыгарып алып, эски сөздөрдү жаңы сөздөргө айландырып түшүнүк алабыз. Ушундай атайын адабий көркөм чыгармаларды окуп жатабыз. Чындыгында эгер роман окусак бизге кыйын болмок. Биринчи ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан баштадык. Эң эле дегенде Чыңгыз Айтматов чыгармаларында биз бир гана окуп түшүнүү, жертага даярдануу боюнча окуп түшүнүү, грамматика, лексика жактан абдан өнүгөбүз. Анан сабак өткөндө дагы ошол чыгармаларды топторго бөлгөн абдан ыңгайлуу биз үчүн дагы. Анткени кээ бир мугалимдер бар, алар баарыбызга бир эле тапшырма берет, окугула деп. Бирок ал чыгарманын баарын окуп чыкканча убакыт керек, түшүнүп, өзүңдүн оюңду айтканга. Топко бөлгөндө дагы бирибизди угуп, бизге атайын берилген тапшырмаларды биз башка аркын угабыз, өзүбүздүкүн окуйбуз. Кыска мөөнөттүн ичинде башка аркында угуп, бир чоң чыгарманы дагы аз убакыттын ичинде түшүнүп, өзүбүздүн оюбузду айта алабыз да. Окуганга келгенде 45 мүнөттүн ичинде биз эч нерсе жетишпейбиз. Эгерде бизди ушинтип топторго бөлүп, темаларды бизге бат темалар менен бөлүп бергенде биз өзүбүзгө да түшүнүктүү да болуп атат. Көптөгөн жакшы, туура жана так маалыматтарды билип атабыз. Бизге бөлүп бергенде бул чоң көлөмдүү темаларды биз тагыраак түшүнөбүз жана биз түшүнбөгөн сөздөрдү бул кагаздын арткы бетине түшүнүктүү, бизге түшүнүктүү сөздөр менен жазып кетет. Биз ошол жактан өзүбүздүн сөздүгүбүздү да көбөйтүп алабыз. Ошону менен бизге чоң жардам берип жатат. Биз эми Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасындагы ушундай тексттерге бөлүп иштейин деп жатабыз. Анткени бул аябай ыңгайлуу. Бизге эже азыркы убакытта ушундай кагаздарга тексттерди дайындап, андан кийин ошо биз түшүнбөгөн сөздөрдү да сөздүк кылып чыгарып берүүдө. Сен кайсы сөз түшүнбөйт, мен кайсын түшүнүп калдым, мисалы? Бул жактан түмөндөгөн деген жаңы эле эжеден сурадык. Бул деген 10 миңден деген сөз билдирет экен. Окуучулар кыргыз тил жана адабият сабагынын Жылдыз эжекенин бизде окутуп калганы кандай жакшы деп кубангандарын жашырышкан жок. Кесибине жоопкерчилик менен мамиле жасап, балдардын терең билим алышына салым кошуу милдетим деген Жылдыз Жаныбекова кесиби үчүн баарынан кечип эмгектенүү зарылдыгын айтып, мугалимдин түгөнбөгөн түйшүктөрү менен бөлүштү. Адамдарды даярдайт турмушка, ошол эле кесипке, коомго, жашоого даярдай турган инсан болгондон кийин ошо бир өзгөчө кесиптин ээси болгондон кийин ал өзүнүн кесибин жакшы түшүнүш керек, сүйүш керек. Анан эң эле биринчи өзүн даярдап чыгыш керек. Себеби бул кесиптин ээси болуш оңой эмес. Азыркы учурда мындай болуп атпайбы? Жана босого баалы төмөн болуп калып, кайда барарын билбей, же болбосо бир колледжди бүтүп, анан эптеп мугалим болоюн дегенчи. Бул туура эмес. Эң жакшы окугандар мугалим болуш керек. Себеби мугалимде бир эле өзүнүн предмети эмес, ар тараптуу базалык билим бар болуш керек да. Кандай суроо берип калса дагы, мугалим деген окуучу үчүн бул идеалдуу киши. Ал баарын билген киши. Мугалим деген сөздүн ичинде көп нерсе жатат. Анан мен кантип келдим бул кесипке? Мен деле ушул азыркы окуучулар сыяктуу башында өзүмдү мугалим катары көргөн эмесмин, бирок улам 11 класс болуп, анан олимпиадаларга катышып ушинткен сайын мага мугалимдик кесип жага баштаган. Мен ал тургай өзүбүздүн эжебизден суранып дагы айрым сабактарды өтчүмүн. Ушу кыргыз адабиятынан, геометриядан сабактарды өтүп калып элем, дублер болуп. Анан университетке өткөндө өзүмдүн ордумду тактап билдим десем болот. Абдан кенен терең өзүмдүн предметим боюнча билим ала алдым. Иштеп баштаганда эң биринчи кыйынчылыктар башталды. Себеби мен ойлогондой эле, мен канчалык билимге сугарылып толуп келсем дагы, ал бир тең, ошол билимиңди жеткирүү бул экинчи аябай чоң оордук болот экен. Ушул тапта университетте жаңы бүтүп келип, мектеп босоосун аттап, жаңыдан мугалим болуп баштаган кесиптештеримди жакшы түшүнүп кетем. Себеби канчалык билимге толуп сугарылып келсең дагы практика деген бөлөк. Аны кайра ошол билимиңди жеткирүү, ага бир тиешелүү усулдарды колдонуу абдан чоң көйгөйдү жаратат. Өзүмдүн
мисалы иштеп баштагандагы эле эки этапка бөлсөм болот. Телефон пайда болгонго чейинки, анан телефон азыркы интернет дүйнөсүндө балдар булар эки бөлөк балдар да. Себеби ага чейинкилерде же убакыт берекелүү эле, же чындап эле алар башкачараак беле, жеткирүү оңоюраак болчу, же балким ал убакта кыргызча жакшыраак түшүнүшчү эле. Азыркы учурда ар бир сөздү чайнап бериш керек болот. Азыркы Зетмонго мисалы тапшырма катары эле үйдөн барып Чыңгыз Айтматовдун Баланча деген чыгармасын окуп келе. Же болбосо бизде азыр 11 класстын программасына сыңалыш жок да, китепте биз адабий сынды окуйбуз, публицистикалык очерктерди окуйбуз. Китепте жок нерсени барып таап окуп келе дегенде окубайт. Аны окутуш үчүн сен жол издейсиң. Кантип мен ушул чыгарманы буларга кичине болсо да жеткирем, кантип кызыктырам. Анан ушул кыйынчылыктан анан өзүңдүн ыкмаң пайда болот, өзүңдүн усулуң пайда болот. Айла жок, майдалай баштайсың. Жөн эле текст катары таратсаң, ал жердеги сөздөрдүн 50-60% бала түшүнбөй калат. Себеби бүгүнкү күндө азыркы балдардын сүйлөшүп аткан кыргыз тили бул толук кандуу биз билген кыргыз тили эмес да. Жеңил желпи, абдан көп орус сөздөр аралашкан, айрымдарына келип болсо англисче сөздөр аралашып кеткен ушундай тил. Ооба, бул айтылгандар тилекке каршы карандай чындык. Учурда жаштар арасында эне тилинин лексикалык кору шаарда эле эмес, айыл аймактарында деле аксап жатканын Алай районундагы кыргыз тил мугалими Толкун Бигалиева да өкүнүү менен айткан эле. Күнүмдүк тиричилик деңгээлинде сүйлөшүү болуп атат да. Маданий деңгээлде, саясий деңгээлде, илимий деңгээлде 11 класстын окуучуларынын арасынан деле 2-3 чыкса чыгат, чыкпаса жок да. Китептердеги тексттерди окуп жатып, айрым сөздөрдү бүгүнкү окуучулардын түшүнбөй жатканын көрүп атам да. Анан мен аны сөздүктөрдөн карап, кайрадан турмуштан алып ушинтип түшүндүрөм да. Ошондо тил жоготуп баратканы байкалат. Улуттук телевизион ушундай жан кеткен абалынан улам эне тилин сактап калуу максатында Толкун Бигалиева Билим берүү министрлигине өзүнүн иштеп жаткан эксперименталдык тажрыйбасын сунуштап, грамматика менен кептай калыштырып окутуунун 2 ыкмасын берген. Педагогдун айтымында бул ыкманы колдонуп окутууда окуучуларынын билим деңгээли 90%га чейин көтөрүлгөн. Менин усулум машыктыруучу усул да. Машыктырууга муктаж бүгүнкү окуучучу. Ошентип өтсөк, биз тилибизди сактап калабыз деген сунушту киргиздим. Мисалы, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деген тема бар да, 12 саатка берилген. Анан ушул 12 саатты мен биринчи саатында эле бардыгын толук түшүндүрүп туруп, атайын ыкма менен. Анан балдар китепканага барышып, китептерди тандап алышат да. Менин окуучуларым болсо дүйнөлүк адабиятты окушат. Дүйнөлүк адабияттардан китептерди алышып, окушуп, өздөрү тандашып. Анан презентация ооз-2 кеп, андан кийин баа сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрчү, каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөздөрдү 2-3 баракка жазышат да. Грамматика өзүнөн өзү ишке ашат. Ошондо мен кайра текшерүү иш алганда балдардын билим сапаты 90%ге чейин. Эне тилибиз үчүн күйүп пышкан легендарлуу парламенттин экс-депутаты маркум Камбаралы Бобуловдун атын алып жүргөн мектептин мугалими Жылдыз Эжеке да өз усулу менен кыргыз тилин сактоонун, өнүктүрүүнүн, балдарга үйрөтүүнүн үстүндө максат коюп, чарчоону билбей эмгектенүүдө. Өзүбүздүн жана нукура кыргыз тилин түшүндүрүш үчүн абдан көп төл сөздөрүн түшүндүрмө менен бериш керек болуп калат. Анан ошондо текстти бөлүп топторго буларга жеңил болсун, себеби китептин көлөмүн көргөндө эле баланын каалоосу жоголуп кетет. Тексттерге бөлүп, кайра түшүндүрмө сөздөрүн ал бала түшүнбөй калып, булам токтоп калбаш үчүн артынан карап алып эле ошол сөздөрдүн түшүндүрмөсүн билип, контексттик маанисин, же болбосо сүйлөмдөгү маанисин билип алыш үчүн ушинтип иштеп чыгышка туура келип атат. Булар ЖРТ тапшыра турган балдар окуп түшүнүү, тексти менен иштөө буларга 4 текст келет ортодо. Ошон үчүн даярдык болуш үчүн адабият сабагында биз ушундай метод колдонуш керекпиз, усулду. Бул абдан чоң жардам берет балдарга. Балдар ошондон ким эмне, качан, кантип, эмне үчүн деген суроолорго жооп издеп отуруп, тексттин негизги оюн, андагы аналитиканы эмне үчүн болуп атат, кандай кылса болот эле, автордун ага карата маанайы кандай, ушул сыяктуу бир көйгөйлүү суроолорду чечкенге аракет кылышат. Анан жанагындай спикер болуп, өзүнүн тартынчаактыгын жоюуга, сүйлөгөнгө, кыргыз тилин колдонгонго ушинтип үйрөнүп баштайт. Бүгүнкү күндө көйгөй деген орус эле класстарында эмес, кыргыз класстын балдары деле азыр кыргызча сүйлөй албай баратышат, орусча ой жүгүртүп баратышат, орусча китептерге тартылып баратышат. Ошон үчүн биз болгон аракетибизди жумшап, ушу кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын сактаганга чоң аракет жумшаш керекпиз. Албетте бул аракет эң биринчи мугалимдерден башталыш керек.
балдардын сапаттуу билим алышы үчүн, алардын кебинин кору бай болушу үчүн жана эне тили таза, нукура сакталышына жан өрөгөн педагог 7 баланы тарбиялап өстүргөн баатыр эне ар кандай сынактарга активдүү катышып, жеңиштерге ээ болгон жамааттын арасындагы кадырлуу адис. Идеалдуу мугалим катары мен Жылдыз Жаныбековна дагы өзүн 2022-2023 окуу жылында райондук жүрөгүмдү балдарга арнайым аттуу мыкты мугалим конкурсунда катышып, байгелүү 3-орунду алган райондо. Анан ар бир сабакта ушул Жылдыз окуучуларды өзүнө тартып, жандуу сабактарды өткөнгө аракет кылат. Анан ушунун натыйжасы ошол 2022-2023 окуу жылында окуучусу райондук олимпиадада кыргыз тили жана адабияты сабагынан байгелүү 1-орунду ээлеген. Батыр эне, анан билими аябай кенен, жогору болгондугуна карабастан ал эң жөнөкөй адам. Билими дагы аябай кенен, көптөгөн методикаларды колдонуп сабак өтөт. Биз кайсы жаш мугалимдер кайсы убакта жардам сурап барбайлы, ал ар дайым өзүнүн кеңешин берип, жардам бергенден тартынбайт да. Анан аябай даанышман, бүт нерсени алдын ала билип, алдын ала көрө билет. Анан ошого жараша жыйынтык чыгара билет. Баатыр эне эмгектенген мектеп 2006 жылы Көкжар кичи районунда ачылган. 2016 жылы эне тил барда мен бармын, эне тил менен кам бармын деп өмүрүнүн акырына чейин кыргыз тилине күйүп кызмат кылган сынчы, акын, прозачы маркум Камбаралы Бобуловдун аты ыйгарылган. 754 орунга ылайыкталган мектепте учурда 2098 окуучу билим алат. Орус жана кыргыз тилдеринде окуп жүргөн мектеп заманбап материалдык, техникалык жабдуулар менен камсыз болгон. Мектебибизде 39 кабинет бар. 39 кабинеттин ичинен бизде 7 интерактивный панель болду. Жакында эле буквально декабрь айында министрдин тарабынан бизге 6 интерактивдүү панель келди. Жана 15 кабинетте проектор экрандар бар. Мугалимдер азыркы заманбап учурунда ошол техника менен сабактарды өтүшөт. Эмгектенген жалпы мугалимдердин саны 102, алардын арасынан 2 мугалимибиз эмгек сиңирген мугалимибиз болот. Жана эл агартуу отличниктердин саны жалпы 18. Балдарды окуткан 100дөн ашуун мугалимдердин көпчүлүгү жаштар. Аларга Жылдыз Жаныбековна тажрыйбалуу мугалимдер өрнөк болуп үлгү көрсөтүшүүдө. Азыр мектептеги талапка ылайык түзүлгөн шарттарга карабастан Жылдыз эжекенин түн уйкусун бузган маселе кыргыз балдарын кыргызча китеп окууга үйрөтүү. Менде мындай ой бар болчу да, кыргызча түшүнбөгөн балдар шаарда эле болот деген башында ой бар болчу. Мен орус класстарга да, кыргыз класстарга да сабак берчүмүн. Бирок айылга барганда андай эмес экенин түшүндүм. Айылдын деле балдары китеп окубаган, ошол эле айылдын балдары эле кыргызча эле нукура сөздөрдү түшүнбөй калган. Кыргыз балдар ушинтип өз тилине ушунчалык кайдыгер болуп баратат. Эмне үчүн китептерибиз окулбай калды? Эмне үчүн мен үчүн абдан сонун деген ошол эле лексиканын жыйындысы кору болгон Каныбек окулбай калды. Ошол эле Сынган Кылыч окулбай калды. Эмнеге бул чыгармаларды окуп билбесе, биздин балдардын өзүнүн маданиятына, адабиятына, тарыхына болгон сый урматы каяктан күчөйт деген суроолор жаралып, анан ошо шаарга келгенден баштап өзүмө ушундай максат коем да, мен баары бир Каныбекти сөзсүз окутушум керек, билдирип калышым керек. Сынган Кылычты сөз балдар эмне жөнүндө экенин жок дегенде бир ошонун бир 50-60% билип калыш керек деген ошонун үстүндө иш алып барып атам. Сочинение жазышабы? Жок, ушул бул абдан чоң көйгөй. Биз аябай жазат элек, ыр түрүндө жазганга аракет кылат элек, өзгөчөлөнүп бир башкача болуп, ушунчалык изденет элек. Азыр болсо тил баян жаздыруу аябай чоң көйгөй. Окутуу канчалык көйгөй болсо, дил баян жаздыруу андан да чоң көйгөй. Себеби дил баян бул сөздүк кордон жаралат да, өзүң сөз байлыгың менен отуруп алып жазасың. Бүгүнкү күндө окшош болгон дил баян алышы мүмкүн. Себеби интернет деген бар, же болбосо кичинекей эле болгон билимди бири-биринен колдонуп ошентип жазбаса, өзүнүн сөздүк кору мурда дил баян жазыш үчүн бир 2,5-3 бетке чейин жазган болсок, бүгүнкү күндө 1,5 бетти толтура албай калган сөз байлыгы менен чоңоюп атышат балдар. Ошон үчүн дил баян бул өзүнчө тема да. Кесибине өзгөчө берилип, балдарга билим берүүнүн түйшүгүн тартууга баш оту менен киришкен Баатыр эненин агартуучулук эмгегин элге айтууга даярдалган берүүбүздө эне тилибиздин маселеси канчалык оор экенин көрдүк. Жылдыз айым айткандай, бул багытта мугалимдерден сырткары ар бирибиз дүйнөдө теңдеши жок манасты жараткан улуттук улуу тилибиздин жоголбой жашашы үчүн кам көрүүгө милдеттүү гана эмес, карыздар экенибизди аңдадык. Жылдыз эжекедей элине, тилине күйгөн мугалимдер улуттун уңгусу болгон кыргыз тилинин өмүрүн
сактоого эбегейсиз салым кошо алат жана сактай алат демекчибиз.